Акыркы күндері Кыргызстандын бир нече аймактарында сел жүрүп, суу ташкынынан көпүрөлөр кулап, үйлөрдү суу каптап жатат. Табият кырсыктары бул табигый процесс дегенибиз менен, Кудайдын буйругу жок, куурайдын башы сынбайт дегендей, табият кырсыктары адамдын жан дүйнөсү өспөгөндө, табиятка аяр мамиле жасабаганда, адамдар өз эгесин, Кудайын унутканда жана жаңы доордун талабын аткарбаганда Кудайдын ачыктан эскертүүсү болот. Анткени табият бул Кудайдын аткаруучусу жана кабарчысы. Ошон үчүн табият кырсыкканда эч ким токтото албайт. Табият үнсүз сүйлөп адамзатты улуулукка калыптандырат. Мындайча айтканда тообасына жандырат. Башатта табият бейиш болгон. Адамдын кырс мүнөзүнөн кыш мезгили пайда болгон дегендей, адамдын жан дүйнөсү өспөсө, табиятта кыргын кырсык боло берет. Анткени адамдын жан дүйнөсүндө табиятты коргоп туруучу керемет бар. Адамдын жан дүйнөсү канчалык өссө, аң сезими бийиктесе, табиятты таанып, табият менен гармонияга өткөндө гана табият кырсыктары токтойт. 21-кылымда доор алмашып, адамзаттын гени сөөгү жетилгендиктен эки дүйнө бирикти. Аалам менен жер. Асманда Кудай баштаган болгон ааламдык күчтөр, арбайлар, периштелер, инопланетяндар энергия түрүндө жерге, табиятка түштү. Эми жерде жаңы жашоо, жаңы цивилизация башталды. Кудай ар доордо өз ордун, кызматын өзгөртүп турат дегендей, бул ирет Кудай жерге табиятты сактап калуу үчүн түшкөндүктөн, жер жашоосунан 70% адамзат жоюлат. Жер энени бошотуу максатында. Жаңы Кудай 7 токоч болчу агымга колун салып, табиятты бейишке айлантты. Ошондуктан түндүк-түштүк муз океаны ээрип, кыш мезгили жоюлуп баратат. Жаңы Кудай теңдешсиз энергиянын ээси. Жаңы Кудай жер энеге энергия бергендиктен, жер эне энергиялуу болуп, от планетага айланды. Ошондуктан жер планетанын ядросу ысып, муздар ээрип, чөлдөр көлгө айланып, табиятта тазалануу жүрүп жаткан мезгил. Мурун табият экологиядан турса, азыр экологиядан чыгып, энергияга толду. Бул деген табияттагы от, суу, таш, абага, асмандагы ааламдык күчтөр энергия түрүндө жайгашкандыктан, от, суу, таш, абанын курамы өзгөрдү. Аба коюлду. Абага энергия толду. Табият энергияга айлангандай, эми адам дагы жан дүйнөсүн өстүрүп, денеси энергия өткөргүчтүн кызматына өтүүсү милдет болуп жатат. Болбосо жер жашоосунда жашай албай, түрдүү оору кырсыкка кабылат. Адамзат жан дүйнөсүн өстүрүү үчүн, табият менен гармонияга чыгуу үчүн Кудай жерге келип, өзүнүн табигый ааламдык илимин берди. Эми ар бир адам бул табигый илимди өздөштүрүүгө жоопкер. Жаңы Кудай өзүнүн илимин бергенден кийин, табият күчтөрү жер адамын, улуттарды аргасыз табигый илимге багындырат. Табият кырсыктары аркылуу жан дүйнөсүн ойготот. Ааламдан берилет. Табият жаңы Кудайдын ааламдык илимин далилдеп берет деп. Эгер табият кырсыктары болбосо, адам ааламдык илимди өздөштүрбөйт. Өзүн, табиятты, Кудайды тааныбайт эле. Жерде болгон жандыкты, өсүмдүктөрдү, тоо, суу, жаныбарларды Кудай жаратты дегендей, табият бул жараткандын жан дүйнөсүнүн көркөм чыгармасы. Табиятты булгаганың, жараткандын жан дүйнөсүн булгаганың деп ааламдан берилет. Табият кырсыктары токтош үчүн эң биринчи адам жан дүйнөсүн өстүрүүгө жоопкер. Жан дүйнөсүн өстүрүү үчүн адам ааламдык илимди өздөштүрүү керек жана чыныгы кызматын аткарууга милдеттүү. Кандай кызмат аткарабыз дегенде, бул жаңы доордо ар бир адамдын, ар бир улуттун жана мамлекеттин өзүнүн жашоого жаралуу чыныгы кызматы болот. Ошол чыныгы кызматын аткарбаганда, ошол улут, ошол мамлекет түрдүү табият кырсыктарына кабыла берет. Мисалы, кыргыз эли ушул Кудайдын табигый илимин өздөштүрүп, ушул табигый илим менен адамзатка багыт көрсөтүп, куткарууга жоопкер. Кыргыз эли ошол чыныгы кызматын аткарбагандыктан, Кыргызстанда табият кырсыктары күчөп жатат. Бул жаңы доордо эки дүйнө бириккендиктен, аалам менен жер. Жер дагы энергиялуу болгондуктан, табият дагы, адам дагы энергияга айланууга милдеттүү. Болгон дүйнөнү Кудай жараткан дегендей, бул жаңы доордо эки дүйнө бириккендиктен, аалам, адамзат, табият бир окко,
бир жан корпусуна жайгашып, энергия аркылуу жашап калат. Табиятты тааныганың бул кайра эле Кудайды тааныганың болот.